Балдар алданбагыла, кыздар өтө шайтан болот. Кыздарга алданбагыла, бүгүн сүйүп калдым, бөлүп калдым, тамдан ташайм, Веревка кана сарайга барам, өзүмдү алсам бул кызды жашай албайм дегендер бар да. Жок, адам адамсыз жашай берет. Адам суусуз жашай албайт. Адам абасыз жашай албайт. Билесиңби? Адам бир нерсе жебей жашай албайт. А бирок кызсыз жашай бересиң сен. Канча любовь болду жашооңдо, билесиңби? Биринчи класстан баштап сүйүштү баштадың. Канчасын сүйүп, канчасын унуттуң. Алда ошолордун катарында бирөө. Ал үчүн сен өзүңдү өтүп алышың шарт эмес. Экендешим, көп жигиттер гүлүн алат, тортун алат, бардыгын алат, шакегин билет, айфонун берет, машинасы жекеде берет. Кыз анан бир күн жоопту берип, мен башкага тием, же окшобой калды экөөбүзгө деп кетип калат. Сен бул жакта үмүтсүз болуп 4 жыл өмүрүң, 4 жыл акчаң, 4 жыл бизнесиң өлдү да. Эң жаманы 4 жыл өмүрүң кетип калды ага. 2 жыл, 1 жыл, 6 ай өмүрүң кетип калды. Ага айырмасы жок да башкасы менен кетип кала берет. Аларды жеңил ойлуу кыздар деп коет. Ошондойлор бүгүн өтө көбөйдү. Эптеп баланын кафеге алып барат, айфонун алат, подаркасын алат, дагы башкасын. Сен менен сүйлөшүп аткан учурда бир 20сы менен сүйлөшүп аткан болот. Кудай сактасын. Ошондуктан бүгүн чоңдор киришип, дароо ата-энесиге жылдап жүрө бербей да, ата-энем жөнөтөм де дароо эле. Дароо эле жөнөтөм де. Ушундайлар жок эмес. Кудай өзү сактасын. Мындай эптеп акча үчүн төшөөгө чейин алмаштыра турган арамдардан Кудайым өзү сактасын. Ушундай. Өзү түнү бирде чыгып алып, арзыбаган жарым келе жүзүм алып, бир легенда суу алып жашай турган арзыбаган акчасы деле жок, байкуш эле кыз. А бирок сага келгенде миңдеген кымбат кафелер, миңдеген кымбат кинолор, миңдеген кымбат сонун немелерде чай ичкиси кеп калат. Неге шот өзүнөн эмес, сенден кетип атпайбы? Ошондуктан мындайлардан этият бол. Булар эптеп сени сүтүңдү сыгып, айран кылып, сүт кылып сатып, өзүңдү этиңди жештин эле маселесин кылат. Булардан пайда жок. Сага чындап тием деген кыз, сага чындап жашоосун ардагысы келген кыз башкача ой жүгүртөт. Дайым сени колдойт. Эптеп акчаны коротушту эмес, бир нерсе кылышты ойлойт. Идея берет. Ар дайым албайт. Ошондуктан жигиттер алданбагыла. Алданган жигиттердин суроолорунун негизинде бул нерсени айтып атам мен.